Алла таалам бизди адам кылып жараткандан кийин бизге ушул нерселерди 3 нерсе зарыл дейт да биздин адам болушубуз үчүн. Биринчиси бул тарбия дейт да. Тарбия бул эмнеге деген суроону жаратпаш керек дейт да. Мисалы үчүн кызыңызга тарбия бересиз, кандай тарбия бересиз? Идиштин үстүн жаап коюу. Бул тарбия, жөн эле жаап койдуңуз, кызыңыз көрдү, ошол нерсени аткарат. Же болбосо кызым мындай бас деп койдуңузбу, эмнеге апа мындай басышым керек деп сурабай эле жөн эле сиздин аркаңыздан басып бараткан болсо, бул тарбия дейт да. Экинчиси дейт, таалим дейт да, илим. Башкача айтканда, илим болуш керек дейт, ал болбосо дагы болбойт. Ал илим эмнеге керек дегенде, жанагы сизден жетпей калган тарбияда кээде бала түшүнбөй калган жерин сурай турган жер илим дейт да. Эмне үчүн мындай? Апам ушунун үстүн жапты, идиштин үстүн эмнеге жапты? Анын илимин алыш керек да. Ал илим дейт. Аны дагы беришибиз керек. Аны ким берет? Балким сиз бересиз, балким жолдошуңуз берет, балким коом берет. Бала өзү изденет. Илим. Үчүнчүсү дейт, адеп дейт да. Таалим менен тарбия бириккенде анан адеп болот дейт да. Адеп өзүнөн өзү келип калбайт дейт. Анын сыңары биз дагы бүгүн эне катары, ооба сиз айткандай, ушул бала тарбиясында биз каалагандай болбойт эч качан. Мен каалайм балдарым Куранды жаттаган, толук жаттаган, кыяматта мага таажы кийгизген балдар болушун каалайм. Же болбосо мен каалайм менин кызым же балам мындай болсун деп каалашым мүмкүн. Бирок балам мен каалагандай эмес, мен тарбиялагандай өсөт да. Ошон үчүн мен бүгүн балдарымды тарбиялаардан мурда өзүмдү тарбиялашым керек. Анан анын жанында балдарыма таалим беришим керек. Таалим берүүгө бүгүн сабаттуу эне керек. Тарбиялуу дагы эне керек. Анын артынан тарбия бере ала турган эне керек. Анын артынан сабаттуулугу болгон эне керек. Сабаттуу дегенде бул керек диний жактан болсун, керек светтик жактан болсун, эки жактан жетишкенге аракет кылган эне болгон болсо, ал ошол энеден алган тарбия менен таалим баланы кааласа каалабаса адептүү кылат.